Кыргыз-тажик чегарасы го чечилди, зым тартып башташты. Бирок эми тилекке каршы өзүбүз менен өзүбүз кайра эле талаш тартышты улантып баштадык. Кыргыз-тажик чегарасы чечилип атканда ортодон чыга калып, бир жылдызымды жандырып алайын, мындай шанс дагы качан келет да качан жок дегендей кылып чыга калган Султанбай Айжекитов бүгүн эми интернет жылдызына айланып турган чагы. Бир караганда мыйзамды өтө сыйлаган, мыйзамдын бир тамгасын дагы аттап өтпөгөн мыкты инсандай көрүнгөн бул мекендешибиз дагы көрсө, баягы эле оң келгенде суугунуп эле жүргөн ачкөз саясатчылардын эле бири болуп чыкты. УКМКнын маалыматына ылайык, Баткенде 2 жолу губернатор болгон Айжекитов 2 жолу тең өз аялын Дароо Төрткүл мамлекеттик мейманканасына директор кылып дайындап алган. Бул албетте мыйзамсыз болгон. Андан кийин 2021-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып келип эле, Дароо 2022-жылы кайра эле аялын Жогорку Кеңешке киргизип, депутаттын жардамчысы кылып койгон. Же ал аялы элге окшоп жумушка келип иштесе гана. Элдин баары таң атпай жумушка келип, чуркап, начальнигинен сөгүштү угуп, кыйналып, кысталып иштеп жүрүп, араң айлыгын алып бала чакасын багып атса, Айжекитовдун аялы жумушка келбей эле, эч кандай проблема болбой эле, мамлекеттен, элдин акчасынан жалпы 3 миллион 200 миң сомду алып, жыргап жүрө берген. Мындай акчаны табамын деп карапайым элибиздин канчасы мигрант болуп, алардын милициясынын, нацисттеринин ур тепкисине алынып, кекетип доорунганына чыдап, 3 жылдап иштеп жүрөт. Анткени алар Айжекитов эмес, же анын аялы эмес. Үйдө жатып алып, элдин акчасын миллиондоп алып жеп, парламентке барып аны муну сүйлөп, элге күйгөн адам болуп коюп жүрө бергидей. Анан эми ошол иштери билинип, кылмыш иши козголуп, жоопко тартыш керек десе, дароо элдин көзүнө байкуш болуп көрүнүп, ар кандай боору оорута турган нерселерди кылып башташты. УКМК кызматкери тергөөгө барыңыз деп чакыруу таштаганы келсе, аны билгениңди кыл, мен барбайм деди. Алып барышыбыз керек деп ыкчам кызматкерлер кайра келсе, бакырып кыйкырып тоготпой мыйзамга баш ийбей каршылык көрсөтөм. Керек болсо азыр күч колдономун деп коркутууга өткөнү кандай? Тергөөгө алып барыш керек болуп, машинага отуруңуздар десе, аялы дагы өнөрүн көрсөтүп, унаанын дөңгөлөгүнө жабышып, күйөөсү Айжекитов болсо ага болушкан адам болуп, айгай салышып, кызматкерлерди тарткылап, түрткүлөп, жөн эле образга кирип алышканы элдин баарын таң калтырбай койгон жок. Колун кайрып сотко алып барса, ал жерде аялы кан басымдын дарысын көп ичирип койгонбу, айтор, туура эмес доза да берип коюп, Айжекитов отурган жеринен столду сүзгүлөп, кашын жарып, анан эртеси интернетке сүрөттөрүн ар кимден чыгартып, элдин баарынын боорун орутуп, Болот Темировго окшогон аферистер адаттагыдай эле мына УКМК Айжекитов менен аялын өлгүдөй кылып сабады, булар мыкаачы, бийликтегилер адам эмес деген дежурный жалгандарды таркатуу менен алек болушту. Баягы бул Айжекитовдун аялы үйдө жатып алып, элдин казынасынан алган 3 миллион 200 миң сомду кайтарсын. Ашыгы менен төктүргүлө кайра. Неге булар биздин акыбызды мынтип уурдап жейт? Буларга мыйзам жокпу деген киши жок. Элдин баары ал сумманы, ал кылмышты унутту да калды. Тетирисинче буларга боору оруп, аксакалды уруптур, аксакалды сөгүптүр, антиптир, мынтиптир деген калптын артынан ээрчип, кадимкидей эле алданып отуруп калгандай эле көрүндү. Баягы кандай тема болсо дагы билип билбей эле башын тыгып үйрөнүп калгандарга го Кудай берди. Ушундайда оозумду ачып отурбай элдин көзүнө көрүнүп калайын деп, ар нерселерди жаза калып, бирөөлөргө интервьюларды бере калып, жөн эле бир нерседен куру калып аткансып жулкунгандар андан көп. Баягы эле популизм менен ооруган, анан эптеп эле бийликке асылгандар, шылтоо издеп жүргөндөр. Көлбаев десе деле ошолор, Кемпироват десе деле ошолор, Баткен десе деле ошолор, коррупционерлерди камаса деле ошолор, билим берүү десе дагы ошолор, Украинадагы согуш десең дагы ошолор. Туркия десе дагы ошолор, иши кылса, согуштан сүйлөсөң окоптон чыккан баягы эле, Кудайым кыргыздын маңдайына кууп эле жаратып койгон, ааламда теңи жок эң эле жеткен акылдуулар. Булар болбосо кыргыз эли кантип жашамак экен. Жакшы дагы ушул интернет бар. Болбосо мынчалык универсалдуу, көп кырдуу жана көп жүздүү эксперттерибиз бар экенин билбей жүрө бермек экенбиз.